Саламатсыздарбы, урматтуу Алай Кыргыз YouTube каналынын көрүүчүлөрү жана күйөрмандары. Биз бүгүн мыкты мушкерлердин бири Мелис Абдрахмановдун бир аз да болсо карантиндеги машыгууларын чагылдырганды туура көрдүк. Ал менен кыскача маекта курганга үлгүргөнбүз. Биз башта Алай Кыргыз YouTube каналына спорттук гана көрсөтүүлөрдү жүктөп келген болсок, мындан ары түрдүү көрсөтүүлөрдү сиздерге маалымдап турмакчыбыз. Ал эми спорттук көрсөтүүлөрүбүз Ак Жолборс каналына сөзсүз түрдө жүктөлүп турат. Ак Жолборс каналына катталып, жалаң гана спорттук маалыматтарды, спорттук көрсөтүүлөрдү көрүп турсаңыздар болот. Ал эми Алай Кыргыз YouTube каналына болсо түрдүү маалыматтарды бөлүшүп турабыз. Анда эмесе баштадык. Саламатсызбы Мелис мырза? Биздин Алай Кыргыз YouTube каналына кош келипсиз. Биздин ушул Алай Кыргыз каналы жана Ак Жолборс каналына интервью берүүгө макулдук бердиңиз. Бул спортчунун өзү маданияты, өзүнүн ушул эмгектерин, өзүнүн ийгиликтерин бөлүшүү бул башка жаш спортсмендерге дагы бир стимул болот деген ишеничтебиз. Айтсаңыз, азыр карантинде, орозодо бул машыгуу өткөрүп жатыпсыз да. Сиз үчүн мындай кыйынчылык болбой атабы? Жок, кыйынчылык болбой атат. Азыр тренировка убагында болуп атат. Кудайга шүгүр. Убагында эртең менен кылтабыз, эртең менен да кечке маалда кыймылдатабыз. Ошо тренировкаларды убагында кылтабыз. Жакында жакшы турнирибиз бар, ошого даярданыш керек. Машыгуу, балдар менен машыгып атабыз убагында чуркап атабыз. Убагында лапаларды уруп, күрөшүп, барба менен бир күн барба, бир күн бокс, бир күн кроссфит, тоого чуркоо, балдар менен көбүрөөк иштеп атабыз. Сиздин мынал спортчулар айтат да, сиздин өзгөчөлүгүңүз бар экен да. Мынал учурунда боевой самбода дейби же ошол эрежеси эруштабы, оор салмактарга да түшкөн учурларыңыз болгон турбайбы? Ошол учурлардан айтып бербейсизби? Кайсыл жерлерде болду эле, кимдерге түшкөнсүз? Оор салмакта биринчиден мына Карасуда 77-те күрөшүп атканда 2 весте күрөшкөм, 77 анан 120да. 77-те полфиналга жетип калганда грэпплингде бир чай ичкени кетип калганда ошо бир бала финалга чыгып кетиптир. Анан кийин ошо 120 килограммда күрөшүп биринчи месттен алганмын. Тажикстанда да. Өзүңүздүн салмагыңыз канча эле ошол убакта? 76 килограмм. Анан кийин Душанбеде да урушканмын. 93 плюста. Анан кийин Москвада 76 килограммда барсак, өзү 76 килограммда барганбыз. Анан кийин 1 кило, 2 кило вес кууп, ошо маалда срочно бой болуп калды. Оштон учуп бардык бойго. Анан кийин Кубка Альянста кубогунда 93 килограммда бир орус менен супер бойдо урушканмын, 93 килограммда. Азыр эрежеси эрушпу же боевой самбо? Эрежеси эруш. Эрежеси ММА ошо. ММА. Азыр деле урушуп берем чоң весте. Просто азыраак весте урушкан жакшы экен. Ошол маалда чоңураак весте деле урушсаң жакшы, бирок мындай талапка карап, убактыңа карап, соперникке карап урушсаң болот. Мындай өзүңө ишенсең да, өзүңө жүрөгүң физически, техника жактан, психикалык жактан даяр болсоң, психика жактан бардыгы өзүң даяр болсоң, урушам деп утушту ойлосоң гана уруш керек да. Болбосо мисалы чоңураак веске урушуп калсаң, чоң адам бирок травма кылып коюшу мүмкүн да. Салмак оорлук кылат да. Салмак оор болуп, салмак чоң адам баары мындай неме болот. Бирок ону утушка, бирок чоң адам менен урушсаң, утуш сал оңойраак болот, бирок ошо чоң адам менен урушсам, бирок мага негедир жагат да чоң адам менен урушканча. Оор салмакка түшүшү, оор салмакка түшүшү ыңгайлуу. Первый раунд.
Романчин. Аплодисменты бойцам. Абдрахманов Мелис. Кыласы жакында гран-прилер болот Кыргызстанда. ВФ жана ушундай чоң альянсларга күздө М1 болуп атат, ошого да Кудай калса аракет кылабыз. М1 организациясы келсе. Болбосо деле Кыргызстанда М1 Кыргызстанда болбой койсо деле ACB чоң башка организацияларга дагы урушканга менеджерлер менен сүйлөшүп атабыз. Мисалы Айбек Мусаев деген менеджер бар Москвада. Марат деген ошо балдар бар, менеджер көп. Ошолор менен сүйлөшүп, алар договор берсе, уруш десе урушабыз, Кудай каласа. Да, чоң организациялар жок дегенде UFC'ге 1-2 бой урушканга аракет кылабыз ошо. Ого чейин токтотпойбуз, Кудай калса. Максатыңыз UFC? Максаты чоң ошо UFC'де бу жерде чоң аренада бой болот, чоң суммада акча коюлат, чоң шоу болот. Азыр мисалы Хабиб, Конор, кече чоң карантинде бой болду кече өткөздү. Джастин Кейджлер, Джастин Кейдж менен Тони Фергюсондар. Тони экөө урушту, өтө кызык болду. Ошон үчүн Ушул боюнча айтсаңыз да, мына көпчүлүгү Тони Фергюсон Джастин Кейджини мындай утат деген үмүттө болду да. Сиз кандай болдуңуз? Кимис утат деп ойлогонсуз? Мен деле ошо Тонини утат деген ойлогом, бирок Джастин мен көп мындай интернеттерден карадым, мындай бул көмүскөдөгү баяс деп уктум да. Мындай жашыруун баяс экен. Мындай карап, мындай неме кылып көп деле неме кылбай. Бир жерден сурулуп чыкты бул. Берке Тони. Эмнеси менен өзгөчөлөнүп өттү эми Тонини? Тонини бул көбүрөөк тренировка кылды. Может, тренировка кылды, көбүрөөк тренировка убагында көбүрөөк машыгууларды өткөздү, өзүнө мындай ишеничти. Ушу Тонини утсам, ошо Хабиб менен урушам деп ниет кылды булчу. Жакында эми Хабиб менен ошо Джастин Кейджин части. Ошонун боюн көрүп каларбыз, Кудай калса. Тони Фергюсонго көбүрөөк ошол колдун соккулары көбүрөөк тийди окшойт, менин оюмча. Акыркы раундда бул акыркы раунд Тони акыркы раундга чейин Тони чыдады, бирок чыдап бул өзү Тони өзүнө ишенип алды да, ишенип өзүнө утам деп тоготпой коюп турду демек. Тоготпой койду да. Бул Тонинин настрою Хабиб эле да. Берк соперник эмес эле Джастин. Хабибке бул настрой коюп алды. Жок жерден бул заменага чыгып кетти, заменадан берки Джастин Кейджин пайдасына болуп турду. Пайдасына эмен утты ошо. Бизден да Кудай кааласа ошондой спортчулар чыгат деп ишенебиз. Эми сиздерге окшогон спортчулар аракет кылып, өзүнөн кийинки муундарга жакшы тарбия берип, жакшы үлгүлөрдү көрсөтсө, мен айтайын дегеним, азыр ошондой спортчуларды кантип даярдаса болот эми биздин Кыргызстанда? Чоң лагерлерди ачыш керек. Заманбап спорт клубтар азыр бар, бирок кыймылдаш керек. Тренерлер адамдар менен иштешиш керек да. Көп спортсмендер бир же эки эле спортсменди карашат да азыр көбүчө. Же мисалы 30га чыгып калса, бул карыды, бул жашы өтүп кетти деп калышат. Мисалы чет жакта 39 жашта 40 жашка чейин уруша берет да. Бизде Кыргызстанда эртерээк карып алышат ошо спорттон, эртерээк кайтышат. Ооба. Бул оюңузга мен да кошулам, себеби мына азыр эң оор салмактагы чемпион Стипе Миочич рекорд койду. Өзүнүн курун 3 жолу коргоп, 4-сүндө Даниэль Кормьеге утулуп калды. Кайра Даниэль Кормьени утуп, азыр кайра чемпион болду. Даниэль Кормье 78-жылы туулса,
Стипе Миочич 1981-жылы болсо керек. Менин оюмча, менин билишимче. Ага окшогон спортчулар көп, жашы улуу. Бирок мен ойлоп калдым, демек адамдын күчү, физикалык күчү, демек ошол жашка чейин кайтпайт экен. Өзүнүн машыгууларын, өзүнүн аракетин токтотпосо эле, ошол убакка чейин өзүнүн спортундай беттештерге түшүп тура турган спортчу болуп жүрсө болот экен да. Демек бизде кемчилик ошол экен да, демек сиз айткан ошо 30га чыкса эле уже болду бул. 25 жаш, 26, 30 жашка чейин чыкса эле болду. Бул спортто таша болду, иште, тиричилигин кыл. Болду эми үй бүлөң бак. Эми үй бүлөнү деле ошо спорт менен эле кылган спортсмендер бар да. Мисалы Хабиб деле мисалы бир боюнда канча гонорар алат. Конор деле мисалы Конорду биринчи Америкага барганда ошо сантехник болуп барыптыр. Иштеп, ошо тиричилик кылып, спорт менен аралашып, кичине барып кандай гана азыр жери шаары таанып калды. Кийин анан кийин Хабибден утулуп калды. Мындай 2 жыл аралыгында тренировка кылбай өзүнүн звезда сезип калганына байланыштуу Хабибден утулуп калды. Демек ошондой акчаны таап калган деңгээлге жетиш үчүн, дүйнөгө таанылыш үчүн көп аракет кылып, көп мээнет кылып, чыдамдуу болуш керек экен да. Мындай кыйынчылыктарга чыдап, ошол учурдан өтүп кетиш керек экен да, демек. Чыдамкай болуш керек, көбүрөөк тренировка кылыш керек, азыраак укташ керек, халал тамак жеш керек. Тренировканы убагында кылса эле, чөйрөнү жакшы кылыш керек. Жакшы чөйрөнү ошо кулуктун өзү оңдош керек. Бир бойду түкелип эле, 2 бойду түкелип эле өзүн звезда сезип тренировка кылбай жүргөн балдар деле бар. Бир бойду түкелип деле мисалы EMA дейин же Fight Night же ACB'нин же чемпион же курун алып келсе деле, мисалы курун алып келсе, курун алып келиптир дейт да. Мисалы бир организацияны утуп келип эле адамдар өзгөргөндөр бар да. Өзгөрбөгөн балдар деле көрдүм мисалычы. Өзгөрбөгөн балдар деле бар мисалы. Ошондой болуш керек. Эми спорттон тышкары буга чейин да сизди 2-3 жолу көрсөтүүлөргө тартканбыз. Спорттон сырткары суроолор бар сизге. Мына сиздин ушул айлана чөйрөңүздө жүргөн дос жарларыңыз, тааныштарыңыз да тааныбыз да айрым. Ошолор көпчүлүгү саясатта жүрөт. Сизди да саясаттан көрө алабызбы? Кудай кааласа Кыргызстандын өнүгүшүнө кандай десем, мамлекеттин алдына жылышына талаптар болсо, Кудай кааласа биз да барган аракет кылабыз, Кудай кааласа. Кантип барыш керек? Мисалы азыр эми көпчүлүк эле айтып атпайбы? Айтпаса деле мындай көрүнүп турат да. Азыр таанышың болбосо же болбосо акчаң көп болбосо саясатчы болуш кыйын болуп калды да. Чыныгы элиталар азыраак барып атат деген элдин түшүнүгү бар. Мисалы элита десе бул кайсыл багытта, кайсыл тармакта иштебесин, өзүнүн ишинин, өзүнүн кесибинин мындай чебери, чыныгы элита болуп эсептелет да. Акчасы барбы жокпу ага карабайт. Азыркы саясатта ошо элиталар аз деген пикирлер көп жаралат элдин арасындачы. Сиз дагы мисалы саясатчы болуш үчүн көп окушуңуз керек, көп даярданышыңыз керек. Саясатчы эле эмес, эми кандайдыр бир ишке барсаңыз деле көп даярданып, окуп, изденишиңиз керек. Ошондой нерселер болобу сизде? Мисалы жогорку кеңешке же шарк кеңешке барыш үчүн мисалы жогорку кеңешке мисалы көп азыр шайланып кетишет. Кетип ошо бойдон келишпейт да. Келип мисалы айылдарына келип, алакалын сурап, шайлоо учурунда гана келет. Шайлоо учурунда эле келишет. Одан кийин келип не мектебиңерден не кызмат, кайери, шипыры же айнеги түшүп кеттиби же каналыңар не кандай, суу келип атабы, суу кандай, жолуңар кандай келип ошолорго неме жоопту кайра бериш керек да. Жардам бериш керек элинечи. Ошо эместе деле отура бербей.
сиздин пикириңиз боюнча ошол депутаттар шайлангандан кийин шайлоо учурунан башка учурда такыр келбейт өзүнүн ошол участкасына. Сиз ошол мисалы депутат болуп барыш үчүн каражатыңыз жетиштүү, анан мындай каражатыңыз, тааныштарыңыз жетиштүү? Азыркы коомдо ушундай түшүнүк болуп калды да. Кудайга шүгүр, өзүм рызкым өзүмө жетиштүү. Аллах Тааладан көп сурап атабыз. Мен ошол жогору жакка барып калсам, толука ошо спорт жагын көтөргөнгө, грек-римский, вольный барба, ошо олимпиадага чыгарганга, жана ошо Эм-1ди, ошо имама ошолорду өнүктүргөнгө эле ошо салым кошконго ошо ниет бар. Ошо толука спорт жагын көтөргөнгө аракет кылам. Азыр эми көбүнчө спортсмендер көп ошо имамага өтүп кетти. Ошо олимпийский видке көп жакшы кызыкпай калышты. Неге десе, ошо имама ошо көбүрөөк акча бөлүнөт экен. Акча көбүрөөк түшөт экен. Утса, мисалы $1000, $2000, $5000, $10,000 утат экен. А эми олимпиадан утуп келсе деле, олимпиаданы көп мээнет кылат. Мисалы Данияр Көбөнов айткандай, ушунчалык мындай өжөр болуш керек да, кыпынчалган бир неме кылбаш керек. Мындай уктабай, тренировкалар уктабай, мындай кандай десем, уктабай ошо олимпиадага барыш үчүн көп мээнет керек да. Бир кандай кичине катачылык келсе, мисалы жеңилип каласың да. Ошон үчүн Кыргызстанга дагы ошо олимпийский чемпиондор чыгарыш керек. Ал үчүн ошо депутаттардан да салым болуш керек да. Ошо депутаттардан да салым болуш керек. Ошо көбүнчө азыр Бишкектен тааныш билиш болуп эле кетип калышат. Ошо мисалы Кыргызстандын чемпиондору уткандар эле кетиш керек да, мисалы Азиягачы. Мисалы бияктан деле Оштан деле өтө көп күчтүү балдар бар. Мисалы акча каражаты жок, бара албай калышы мүмкүн. Же башка иштер менен бара албагыш. Ошо күчтүү спортсмендерди ошо 1 ай 2 ай сбор кылып даярдап, анан кийин ошо сбор кылып, анан кийин ошо Кыргызстандын Киргизия болсо ошого даярдап күрөштүрсө, ошондон анан кийин биринчи местодо адам Лишич ошо жакшы адам, күчтүү бала чыгат ошондойчу. Эркин микрофон. Кыргыз элине эмне деп кайрылат элеңиз? Ошо Кыргыз элине ошо тынч болсун, Кыргыз эли аман болсун, каерде болсо рызкыбыз кең болсун, ата-энебиздин өмүрү узун болсун, эч качан бирөөнү капа кылбайлы, ден соолукта болойлу. Коронавирус деген апат каптады, тынч аман ушу дүйнө тынч болсун, Кыргыз элибиз тынч болсун. Ушу тарат менен жүргүлө, тарат алып жүрсөңөр, ушу вирус деле жукпайт, убагында намаз окугула, орозоңор калбосун. Ар бир орозонун соогун Аллах Таала өзү берем деген. Ошо алай Кыргыз YouTube каналына катталыңыздар, көрүңүздөр.